Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kandaysiz Ajike? Kudayga şükür, Kuday dep rahmat, Allah razı olsun. Ajike, bir temadan sırtkары bir neme suroğum bar эле. Aytıp görüңүz. Bu içine үй бүлөлүк проблема болуп жатат. Ошо бир жакка барып тойго барып анан чет жакка барганыбызда болбойт качы. Чогуу кайын журт болуп барып анан ошол жерден кичине келинжек менен урушуп кетип калдым элем. Кокуй. Эми ошо тааныш анан ошо менен үйгө келген жок, ошентип урушуп кеттик да. Анан ошондой маселе болуп өсүп кетти да ошо мененчи. Анан Проблема болуп. Азыр эми чогуу ата энеси менен чогуу жашайбыз да. Анан ошо чогуу жашабайбыз. Ата энеси менен, ата энеңиз мененби? Мен ата энем мененчи. Анан ошо чогуу жашабайбыз, өзүнчө жашап көрөлү 4-5 ай. Сен өзүң чечимге келбей атасың депчи, бирден салганда үйдөн макулдашабыз да. Туура макулдашкан жакшы го. Анткени Мамлекетте эле жогорку кеңеш деген бар го, жанагы бюджет кабыл алып берет да, анан эмне? Ошентип макулдашап, сен өзүң баарын обеспечить этиш керексиң, аягыңды сен ата энеңе сурабаш керексиң деген азыр эмелер чыгып атат да, проблема. Сиз эң кичүүсүзбү? Жалгыз уулмун да. Жалгыз уулбу? Жок, анда антпеңиз. Кичине күтө туруңуз, келип калат иншалла. Муздайт, суу эле муздайт да иншалла. Канча болду? 2-3 ай болуп калды. Да 2 айда келип калат өзүнө. Сабыр кылып тура туруң. Балдар барбы, жокпу? Бар. Каякта балдар? Ошо бир кызым бар алда, ошо аялым менен. Келип калат иншалла. Антпеңиз, ата энени таштабаш керек. Ата эне бул кымбат, ата эне тандап алынбайт. Ата эне, урматтуу бир туугандар, биздин бейишибиз. Ата эне тирүү болгон болсо, эки эшик бейиш ачык дейт. Бирөө болсо бирөө эшик ачык дейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн ата энени сыйлоо керек. Ата эне бала эмне үчүн багат, айрыкча кыргызда ошо мени бакса деп багат, андан кийин келин келип жетелеп кетип калган болсо, албетте бул жакшы эмес. Эгерде 3-4 бала болуп же баланын бирөөсү болсоңуз, бир канчанда бир жөн мындай түзүгүрө келин тандап калат эле. Бирок жалгыз уул болгондон кийин таштап кетип калган, мен ойлойм бул адамгерчиликке туура келет. Бир гана учурда ата эне өзүңөр жашагыла, биз жашпыз, өз жашайбыз десе, анда бир жөн, анда макул. Бирок ата эне эгерде чындап силерге муктаж болуп турган болсо, же ата энеге силердин бөлүнүп кеткениңер оор келе турган болсо, андан андай кылганын кереги жок. Сабыр кылыңыз, урматтуу бир тууганым. Ал келин келет, анан эми өтө айсан дагы чубага жодон дейт, урматтуу бир тууганым, айтпай эле кое турайын. Бирок ата эне менен аял таразага салынганда, эгерде чындап аны ата эне астыга коюлуш керек, сөзсүз түрдө. Анткени ата эне булар биздин бейишибиз. Аялыңыз күтсөңүз келет иншалла, убакыттары болот. Дагы угарман бар, угарман кулак сизде.